Тумартай Жинтай уулу. Согум. Аңгалбайдын атын ким койгонун чындыгы өзү да билбейт. Жана билишке кызыктар болгон да эмес. Бай болбосо да аңгал экендиги билинип калчу. Кээ бирөөлөр ушул жөнүндө сурап калса, мен кайдан билейин дегендей ийнин күйшөп далысын силкип койчу. Мүнөзү, жүрүш турушу да, сүйлөгөн сөзү да, адамдар менен карым катнашы да баарысы сырттан караган адамга төп келишип тургандай эле. Өйдө ылдый менен иши жок. Калаанын босогосундагы айылда жашаса да, карапайым чарбачыл казактын күнүн көргөн. Элдин алдыда эмес, артында да эмес, орточо тиргилигин өткөргөн көптүн бири катары жашаган адам. Жай мезгилинен бери Аңгалбайдын оюна тынчтык бербеген бир иш болду. 50 жашты эңшерип бара жатса да, өз башынча кышка согум деп атап, атайы бир чоң мал атап бордоко кылып багып сойбогон экен. Жыл сайын кышта кой, эчки короодогу майда малдан эт даярдап, үй бүлөсүнө бергени рас. Арасында базардан килограммдап эт сатып алчу, же чоң малды жиликтеп сатчулардын тизмесине жазылып алгандары бар. Бирок ушул жашка жеткенче, атайлап жем чөп менен байлап үй баласын же жылкы баласын согумма деп атабаган экен. Аңгалбай кандай болсо да быйыл согум союуга ичинен катуу белсенип киришип калды. Жай айында Кудай кошкон жубайына акырын четин чыгарып айтып эле, ай буюга карабастан жекшемби базардын биринен 2 жашар жаш жылкыны сатып алып келди. Ошол күндөн баштап эрмеги ушул мал болду. Күндө берилүүчү жем чөбүн берет. Ичээр суусунун таза болушуна көз салат. Астын тынымсыз тазалап, жылкынын үстү башын сыйпалап тарап, бир нерселерди күбөрөп айтууну да унутпайт. Жылкы байлап жүргөн кишилерден уккан көргөндөрү боюнча, кеминде 2,5–3 ай бою жемди жакшы берип, андан соң согумга жыгам деген ниетке абдан ширелип бекемделди. Жаш жылкыны борго киргизген күнү эшиктин ички жагына ак бор менен чоң кылып жазып да койду. Союла турган күнүн астына жазууну да эстен чыгарган жок. Ошону менен короонун кара кочкул эшигиндеги 27ден 27ге чейин деген аппак жазуу Аңгалбай кирген чыккан сайын көзүнө түшүп, көңүлүнө да жат болуп калган болчу. Мунун согумга мал байлап жатканын бир аз эл кулак кагыш болуп угуп калышканына да себепчи болуп үлгүрдү. Кээ бирине өзү айтса керек, калгандарына аял жеткирген чыгар. Мүмкүн биринен бирине тараган байтор, кошуна айылдагы кудасы да, шаардагы кызы да, студент баласы да, аралаш-куралаш 2–3 жолдош балдары да, үйүнүн бет маңдайындагы коңшулары да баары түгөл кабардар болуп үлгүрүштү. Кимден укканын ким билет? Аңгалбай түнкү кароол болуп иштеген мекеменин башчысы да согум тууралуу биле турганында ачыкка чыкты. Жылкы бордого киргенден бери телефону тез-тез чырылдай турган болду. Жолугуп калган тааныш тамырлар да мурдагыдан башкачараак саламдашып, ал акыбалды калымдап сурап жаткандай, же өзүнө ошондой сезилгендей көрүнүп калды. Баарысы эле согумга арналып байланган малдын алжайын сурап, качан согумга жыгуусун тактап билгиси келишет. Аңгалбай да ар кимге ар кандай жооп берсем туура болбой калат го деп, 27 декабрь күнү анык союлат деп баарысына кулак карыш кылды. Жөнөкөйдө эч бир кабарлашпаган кошуна айылдагы кудасы: «Кудаке, согумдун куурдагын жей турган күнү биз калып кетпейли деп азил, тамаша кылып калды. Ой куда, ал эмне дегениңиз? Сиз жебеген куурдакты ким жемегеле? Жылкынын этин аямак белем. Буюрса 27си кечке даяр болуп келе бериңиз, деди бапыраңдап. Шаардагы кызы болсо: ата, күйөө балаңыз менен жээндериңиз жаш жылкынын жылуу жумшак куурдак этин качан жейбиз деп даярданып жүрүшөт, деп аптанын артын кургатпай коңгуроо кылганды адат кылып алды. Кызым-ай, силер деп байлап отурган жок белем. Ай турган күнү унут калбай түгөл, чогуу келгиле. Тойгонуңарча жейсиңер, дагы 1–2 калта этти шубага кылып ала кетесиңер го, дейт ак көмүл мүнөзү кармап. Мурдагары айлап айылга келбеген, окуу менен кошумча жумушунан колу тийбеген уулу да айылга тездеп келе баштады. 3 бала батир жалдап отурабыз билесиз да ата. Күндө көчөдөн сатып алып бичип жегенге да көп акча кетет экен. Ошондуктан бир маал тамакты үйдө даярдайбыз. Бирге жашаган досторума ата-энелери салам, Дубай жиберип турушат, деп кыйытып айтканды баштады. Айланайын балам, ушул согумдун этинин баарын апаң экөөбүз жептик өтөт дейсиңби? Сөзсүз, эртең 1–2 жилигин алып кетип, кышы менен өзөк жалгап турасыңар го, деп элжиреп сүйлөп, баласын ыраазы кылып койду. Ушундай сөздөрдүн баарын кулагы чалып калган аялы бир күнү чыдабай өз оюн билдирди.
Кандай адамсың деги сен өзү? Али союлбаган малдын этин түрүлөй таркатып буттуң го. Байкагындагы жеткире албай калып жүрбөгүн. Буюрса эң биринчи арбактарга арнап Куран окутуубуз керек. Ага да бир аз эт кетет. Тууган урук, куда жегже атарды чакырып согумдан көз акы бере турган жөнүбүз бар. Айтмакчы, кайын журтумда салам, дубай жиберип жатышат. Деш менен аялынын сөзүнүн акырын тамашага буруп салды. Коркпо, баарын жасайбыз. Баарына эле жетет. Сенин төркүндөрүңдүн да шыбагасын беребиз, деди эпилдеп. Көз алдына абдан семирген жаш жылкынын этинен ооз тийгендер менен шыбага алгандардын алкышка толгон жүздөрүн элестетип. Муну уккан аялы кыт мүргүлүп, Кудайым кааласа, деди угузар угузмаксан кобурап. Арадан 3 ай тез эле зымырап өтүп кетти. Базардан алгачкы алып келгенде эмес, күчтүү дем, чөп коймок беле, томолонуп жылтырап семирип чыга келди. Бүгүн эртең союуга жарап калды. Аңгалбайдын айткан убактысын жаттап алган коңушу, айылдагы кудасы да, шаардагы кызы да, студент уулу да, сыйлашкан жоро жолдоштору менен коңушулар да согумду соеру күн жакындаган сайын кабар алууну тездетип, баарысынын көңүлү ушул коргонго болуп калды. Аңгалбай атына жараша саал маал аңкоо чалыш, ишенчээк, көңүлчөөктөй болгону менен айтканынан кайтпай калчу мүнөзү да бар эле. 3 айга жуук байланыптыр. Эми сойгонго болот. Мындан артык салмак кошпойт, дегендерге. Мал меники 27 дедимби? Болду. Ошол күнү чыгабыз. Андан көрө ашказаныңарды дайындай бергиле. Эсиңерден чыгарык салбай, ошол күнү кечке үйгө келе бергиле. Жылкынын эти түшүңөргө кирип жаткан чыгаар, эми тишиңерге кирсин, деп азил тамаша айтып баштады. Болжолдонгон убакытка 1-2 күн калганда касапчы менен да акысы канча болот баарын убадалашып койду. Ал болсо жанына жардамчыларын ээрчите келип, 2-3 сааттын ичинде жиликтеп, казысын каптап, баш шыйрагын куйкалап, эң акыры бериле турган шыбага, казанга салына турган жана куурдак этке чейин ирээттеп, жай-жайына коюп бере турган болуп кол алышты. Куда, кыз, уул, жолдош, коңушу, жетекчиси баарысы кечки саат 6да согум чүйгүн болсун деп айтууга така-так келип даяр турушту. Көптөн күткөн ноябрдын 27-синин убагы да келди. Баары бир ооздон акылдашып же макулдашып алышкандай, саат 6га карай Аңалбайдын үйүнүн айланасында машина унаалары менен кирген адамдардын карааны көбөйгөндөн көбөйүп жатты. Коңушу айылдагы кудасы аялы менен, шаардагы кызы үйүүчү менен, студент уулу 2 досу менен, 3 дос, жоролору келинчектери менен, 4 бошнасы жуптары менен, 6 түгүл Аңалбайдын жетекчиси шопуру менен баары бир мезгилде жыйналып калышты. Эшиктин алдында амандык. Ал акыбал сурашып болгон соң үйгө киргенде, конокторго караганга бети чыдабай, алдында жаткан калтадагы бир буума акчага телмирип карап, кыймылсыз отурган Аңгалбайды көр. Себеби ошол күнү түштө айылды аралап, семиз бордок алып жүргөн соодагердин бал тилине эрип, алган баасынан 2 эсеге пайдасына маарып калган ак көңүл Аңгалбай согумга деген жылкысын сатып ийгенин өзү да аңгарбай да калган болчу. Акчадан да ар намыс бийик турушуна акылы кийин жетип отурат.